Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер үчүн ар күнү Москва Казакстан жол каттамы кызматыңыздарда тажрыйбалуу айдоочулары, комфорт машиналары сиздин аман-эсен барып келүүңүздөргө кепилдик берет. Төмөндөгү телефон нөмерлерге байланышыңыздар. Садыр Жапаров Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норовду кабыл алды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 3 ноябрда өлкөгө расмий сапар менен келген Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норовду кабыл алды. Бул тууралуу президенттик администрациядан кабарлашты. Ар тараптуу кыргыз-өзбек кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүү, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана эки тарапты кызыктырган башка тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы кыргыз-өзбек мамилелери достук, ынак коңшулук жана стратегиялык өнүктүштүк маанайында динамикалуу өнүгүп жатканын белгилеп, кыргыз тараптын мындан ары да эки өлкөнүн ортосундагы жалпы тарыхый мураска, маданиятка, тилге, руханий салттар жана баалуулуктарга негизделген кызматташтыкты кеңейтүү жана тереңдетүү ниетин билдирди. Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке саламын жана жакшы каалоолорун жолдоду деп жазылат билдирүүдө. Өз кезегинде Владимир Норов Садыр Жапаровго жолугуш үчүн ыраазычылык билдирип, ошондой эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин саламын жолдоду. Ал эки өлкөнүн министрлеринин деңгээлинде эки тараптуу кызматташтыктын бардык маселелери боюнча саясий консультациялар өткөнүн билдирди. Анын ичинде Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапары, анын уюштуруу мазмундук бөлүктөрү жана башка маселелер талкууланган. Жолугушууда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара боюнча келишим эки өлкөнүн кызыкчылыгына жооп берери белгиленди. Булак Супер Кежи. Кыргыз-өзбек чек арасынын айрым тилкелери боюнча келишимге кол коюлду. Бүгүн 3 ноябрда Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов Кыргызстанга иш сапары менен келди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, тышкы иштер министрлигинин башчылары кыргыз-өзбек мамилелерин өнүктүрүүнүн негизги маселелерин, аларды саясий, соода-экономикалык, инвестициялык, маданий-гуманитардык жана башка тармактарда мындан ары кеңейтүүнүн жана тереңдетүүнүн келечегин талкуулашты. Ошондой эле актуалдуу аймактык жана эл аралык маселелер боюнча пикир алмашышты. Алардын көпчүлүгү боюнча өз ара түшүнүшүүгө жана эки тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен макулдашууларга жетишишти. Айрым маселелер боюнча чечүү жолдорун белгилешти. Тараптар Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы мамилелер достуктун, ынак коңшулуктун жана стратегиялык өнүктүштүктүн маанайында динамикалуу өнүгүп келе жаткандыгы тууралуу бир пикирде болуп, бир тууган элдердин жалпы тарыхый мурасына, маданиятына, тилдик, руханий салттарына жана баалуулуктарына негизделген өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты мындан ары кеңейтүү жана тереңдетүү ниеттерин белгилешти. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик иш сапарын даярдоого чоң көңүл бурулду. Министрлер соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга басым жасоо менен иш сапардын мазмундуу бөлүгүн иштеп чыгууну активдештирүүнү макулдашышты. Булак Назар Ньюс Кежи. Красноярскта бир эле үйгө 3000ден ашык кыргызстандык каттоого турганы аныкталды. Орусиянын Красноярск шаарынын тургуну үйүнө 3280 кыргыз жаранын мыйзамсыз каттоого тургузганы аныкталды. Мындай маалымат Орусиянын ички иштер министрлигинин Красноярск аймагы боюнча башкы башкармалыгынын сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык, 2020 жылдын апрель айынан 2021 жылдын декабрь айына чейин эки аял жашаган жери боюнча жасалма каттоого туруу же жүргөн жери боюнча каттоого туруу боюнча документтерин жергиликтүү бийлик органдарына тапшырган. Мындан улам 3000ден ашык жараны Орусиянын аймагында жүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Алардын 3280-и Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздердин кызматыңыздарга Умбем клиникасын сунуштайбыз. Бизде көрсөтүлүүчү кызматтар: стоматология, тиш алуу жана салуу, брекеттин бардык түрлөрү, имплант коюу жана дарылоо, гинекология,
УЗИнин бардык түрлөрү, кош полу аялдарды каттоого алуу жана эне балага кам көрүү. Массаждын бардык түрлөрү: лечебный, классический, точечный, кулак, мурун, тамак оорулары, лабораториялык анализдердин бардык түрү, ошондой эле кардиология, неврология, хирургиялык кызматтар, сүннөткө олтургузуу жана башка кызматтар көрсөтүлөт. Бизден дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2. Байланыш үчүн номерлер: +8 925 103 22 77, +8 926 684 88 90. Биз сиздерди күтөбүз. Салма түрдө аялдардын биринин жеке үйүндө катталган. Учурда бул факты боюнча кылмыш иши козголду. Булак Супер KG. Орусиянын Украинага кол салуусунан улам 14 миллиондон ашык украин жараны өз үйлөрүн таштап, жер которууга аргасыз болду. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун качкындардын иштери боюнча башкы комиссары Филиппо Гранди уюмдун коопсуздук кеңешинде билдирди. Анын айтымында бул соңку 10 жылдыкта эң тез жана эң ири жер которуу учуру болуп калды. Үйүн таштап кеткендердин ичинен 8 миллиондой адам өлкө ичинде орун которсо, 6-7 миллиондой киши чет өлкөлөргө чыгып кетишти. Филиппо Гранди белгилегендей, мунун натыйжасында дүйнөдөгү качкындардын саны 103 миллиондон ашты. Башкы комиссар украиналыктар бул кышты өтө катаал жана оор шартта өткөргөнү жатканын белгилеп, гуманитардык жардамдар океандагы тамчы сыяктуу болуп калганын айтты. Ал гуманитардык уюмдар аракеттерин активдештиргенин кошумчалап, бирок баарынан да бул мааниси согуштун өзүн токтотууга көбүрөөк аракет кылыш керектигин кеп кылды. Орусия Украинага быйыл 24 февралда кол салган. Москва өз максатын башында Украинаны денацификациялоо жана демилитаризациялоо деп атаган. Кийинки убактарда Донбасстагы орус тилдүү калкты коргоо деген гана жүйө көбүрөөк айтылып жатат. Булак Азаттык. Эрдоган дүйнө лидерлерин Путинге карата мамилесин сынга алды. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Прагада өткөн Европа саясий бирикмесинин саммитинде дүйнөлүк лидерлер менен Россиянын президенти Владимир Путинге карата туура эмес мамиле жөнүндө сүйлөшкөнүн РИА Новости агенттиги жазды. Туркия президенти А Хабер телеканалына берген интервьюсунда Прагада ким менен сүйлөшпөйүн, бары ага каршы, мен бул туура эмес экендигин айттым. Эгерде силер Россиядай мамлекетке каршы болсоңор, ал чегинип калбайт, кайра өзүн дүйнө лидери катары көрсөтөт. Россия сыяктуу дүйнөдөгү эң абройлуу өлкө болуп туруп, сиз мындай кол салууларга макул деп тура берет белеңиз. Бул мүмкүн эмес да дедим деген Эрдоган. Ошондой эле ал Путин басымдан улам артка чегине турган саясатчылардан эмес экендигин кошумчалаган. Мындан тышкары Эрдоган Германиянын канцлери Олаф Шольц Россияга карата мамилесин өзгөрткөндүгүн айтты. Бир ай мурун эле Путинге карата башка көз карашта болуп жаткан Шольц азыр Россияга болгон оюн өзгөртүп, аны менен тил табышуу зарылчылыгын белгилөөдө деген Эрдоган. Туркия президенти өз кезегинде эл аралык аренадагы көйгөйлөрдү жөнгө салууда лидерлердин дипломатиясы чечкиндүү роль ойной тургандыгын белгиледи. Буга чейин Туркия президенти Владимир Путин менен болгон сүйлөшүүдөн соң Эгин коридорунун ишин калыбына келтирүү макулдашылганын айткан. Киевдин Кара деңиз флоту менен Севастопольдогу акватория кемелерине террордук кол салуусунан кийин Россия 30 октябрда Украина портторунан азык-түлүк ташууга катышууну токтото турганын жар салган. Кийин Москва Киевден мындан ары бул сыяктуу иштер кайталанбайт, гуманитардык коридорлор аскердик максатта колдонулбайт деген кепилдик алган. Эки мамлекеттин ортосуна Туркия түшкөн. Ушул жылдын 22 июлунда Россия, Туркия, Украина жана буу эгин келишимине кол коюшкан. Анда Украинадан дан, азык-түлүк жана жер семирткичтерди 3 порттон, анын ичинде Одессадан Кара деңиз аркылуу ташуу макулдашылган. Келишим 19 ноябрда аяктайт. Булак Спутник KG.